Бейиштин тартиби кандай? Офакихати мимма ятахайярун. Тандап жей турган мөмөлөр болот. Валахми тайри мимма яштахун. Алар каалап турган канаттуулардын каалаганын эти болот дейт. Каалап койсоңуз ошол канаттуу келип сизге куурулуп, кааласа суу менен кайналган абалда каалагандай болуп алдыңызга келип калат. Вахурун айн жана ошондой эле хурул айн бейиштик кичине хур деген кыздар болот дейт да. Ал кыздар шунчалык сулуу болот, бейиштеги адам туруп бир нур жаркырап кетет да, нур. Ошол нурду көрүп туруп анан бири-бирине сурап баштайт. Бул каяктан чыккан нур десе айтылат. Бул бейиштеги хурул айндын, бейиштеги кызматчы кыздар өзүнүн эркегине карап жылмайып койгондогу тишинен чыккан жарыктыкты ушул себеп ушундай нур болуп кетти дейт да. Эгерде 100 кийимди бейиштик кыздын үстүнө кийилсе, ошол кийимдин ар бири аркасынан көрүнүп турат. Туурабы? Биздин мисалы көйнөктүн үстүнөн чапан кийсек, көйнөк көрүнбөй калат. Бирок бейиштин кыздары ушундай канча түр кийим кийсе, ар бир кийим экинчи кийимди тоса албайт. Жана кийим анын ичиндеги денени тоса албайт. Жада калса дене анын ичиндеги чучугуну да тоса албайт дейт да. Ушунчалык чырайлуу болот да. Күзгү болот денеси. Эгерде бейиштик кыздын жүзүнө карасаңыз, жүзүнөн өзүңүздүн жүзүңүздү көрөсүз. Көкүрөгүнө карасаңыз, көкүрөгүңүздөн өзүңүздүн жүзүңүздү көрөсүз. Курсагына карасаңыз, курсагынан өзүңүздүн жүзүңүздү көрөсүз. Ушунчалык күзгү сүрөттө Аллах Таала бейиштик кыздарды жаратып берген да. Ар бир басканда 70 кылык чыгат дейт. Бир басканда кыздар кылыктанат го? Бир басканда 70 кылык, 70 кылык. Сиз анын бир кадамы артта калып кеткен көрүп турасыз, бирок ал алдыга бир кадам чыгып кеткен болот да. Ошончалык Аллах Таала чырайлуу кылып жараткан да. Чырайлуу кылып. Ал эми дүйнөдө бейиште ибадат кылган аялдар кандай? Айша радhiyallahu анхадан бир риваят келет. Бейиште баары чогулат экен да. Чогулуп, бейиштик аялдар, эркектер чогулуп калганда, анан ошол жерде бир аз анан жарыш болот. Бейиштик аялдар айтат: "Нахнул халидат фала намут абада." Биз түбөлүккө калуучу аялдарбыз. Биз эч качан бизге өлүм келбейт дейт. "Ва нахнун наимат фала наб'аса абада." Биз дайыма жыргап жүрөбүз. Эч качан биздин жыргачылыгыбыз кетпейт. "Ва нахнур радият фала насхату абада." Биз дайыма разы болуп жүрөбүз. Эч качан ачууланып бир нерсеге наразы болбойбуз. "Ва нахнул муқимат фала нархалу абада." Жана биз дайыма бейиште болобуз. Дайыма эркегибиз менен болобуз, андан башкага көчүп кетпейбиз деген сөздү айтат экен да бейиштиктер. Десе анан кийин бейишке бул дүйнөдө мейнет кылып түшүп калган аял киши аларга кайрылып мындай дейт. "Нахнул мусаллият фама саллайтунна." Биз намаз окуучулар элек, бирок силер намаз окуган жоксуңар. "Нахнус саимат фама сумтунна." Биз дүйнөдө оруза кармачу элек, силер оруза кармаган жоксуңар. "Ва нахнул мутасаддиқат фама тасаддактунна." Биз дүйнөдө садакаларды берчү элек, силер садака берген жоксуңар. "Ва нахнул мутаваддиат фама таваддатунна." Биз дүйнөдө ысык суукту карабай дарат алчу элек, бирок силер дарат алган жоксуңар деп фаяглибнахунна пайгамбарыбыз айтат, ушинтип бейиштик аялдарды дүйнөдөн барган аялдар утуп кетет, ушинтип үстөн келип кетет дейт. Ошондон бейиштик кыздар канча сулуулук айтылбасын, дүйнөдө мейнет кылып бейишке кирген аял, анын сулуулугу 70 000 эсе бейиштик кыздарга караганда сулуу болот дейт.